Мен жөлөк пул алганы иш кагаздарды даярдайын деп социалдык коргоо бөлүмүнө баргам. Катарым 3-чүгө туш келди. Күтүп олтуруп мага кезек жеткенде ошол жерде эмгектенген кыз менден кийинки келген кардарларды тейлеп, мени кечкиге алып калды. Көпкө күттүрдү. Кызым, менин кезегим эле го десе мага орой мамиле жасады. Сыртка чыксам жөлөк пул алуу үчүн ортомчусу келип менден 3000 сом акча сурады. Ал акчаны берсең баары болот дейт. Айлам кетти го. Мен балдарыма жөлөк пул алганга укугум барбы өзү? Алганга укугуңуз бар албетте. Эми сурооңузду дагы ошол мамлекеттик ишкананын кызматкери сизге баягы орой мамиле жасагандыгы жөнүндө токтолоюн. Мамлекеттик муниципалдык ишканалар бул элдин ишин жеңилдетүү үчүн элдерге сизге окшогон иши түшүп барган адамдарга кеңеш берүүгө, жардам берүүгө атайын түзүлгөн мамлекеттик органдар. Алар сизди орой мамиле жасабай, сизге шарт түзүп, сиздин эмне маселе менен келгендигиңиз боюнча бардык маалыматтарды берип, кеңешин берип, эмне документтер керек экенин берип, сизге мындай жардам бериш керек болчу. Сиз айтып жаткан маселе албетте бул кылмыш эмес. Бирок бул баягы тартиптик нормаларды сактабагандыкка кирет. Демек, бул ал өзүнүн аракети менен өзүнө баягы эмгек кодексине ылайык эскертүү, сөгүш алуусуна алып келиши мүмкүн. Ал эми экинчи кызматкер боюнча сиз айтып жаткан пара талап кылуу деп айтайын. 3000 сом негизсиз пара талап кылып жаткан болсо, бул кылмыш. Бул опузалап пара талап кылуу же башка бирөөгө берем деп аткан болсо, ошол пара алууга ортомчу болуу. Бунун бардыгы Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык кодексинде демек көрсөтүлгөн. Мындай учурда сиз токтоосуз түрдө укук коргоо органдарына, прокуратурага, тиги коррупцияга каршы кызматка токтоосуз кабар бериңиз. Дегенде андай кызматкерлерге бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы аеосуз күрөш жүрүп жатат. Демек, бул күрөшкө ар бир жаран салымын кошушу керек. Ал эми жөлөк пул. Сиз жөлөк пулду алышыңыз үчүн буну комиссия чечет. Буга эч кандай 3000 сом же болбосо тиги дагы башка аракеттер жасаштын кереги жок. Бул жерде мыйзам. Мыйзамда так көрсөтүлүп турат, кандай үй бүлөлөр жөлөк пул алыш керек. Эгерде сиздин үйүңүздө чын эле жакыр үй бүлө болсоңуздар, же болбосо ошол үй бүлө башына ар бир жаранга, ар бир үй бүлө мүчөсүнө жашап аткан баягы бөлүп келгенде эң аз эмгек акы деп коет. 900 сом 1000 сомдун тегерегинде. Ошондон эгер ар бир адамга бөлгөндө кирешеңер өтсө, анда төлөнбөйт. Ал эми ошол киши башына бөлүп келгенде ар бириңерге 1000 сомдун тегерегинен андай жетпей калса, анда бул үй бүлөгө жөлөк пул берилиш керек. Бул кирешелер эмнеден болот? Кирешелер ар кандай болушу мүмкүн. Эгерде сиздин үйүңүздүн алдында автоунаа болсо, трактор, комбайн, айыл чарба багытында иштей турган, мындай учурларда жөлөк пул берилбейт. Андан сырткары сиздин кандайдыр бир эмгек кирешеңиз боло турган болсо, сиз бир мамлекеттик ишканада же бир атайын бир жеке ишканалар менен дегеле кирешеңиз боло турган болсо, бунун бардыгы кирешелер. Мына сиз айтып жатасыз, жакында 2019 жылдын январь айларында ошол кирешелерден пенсиянын бардык түрлөрү деген алынып салды. Демек, сиз алган пенсия бул жөлөк пулдарды алууда эсептелинбейт да, үй бүлөлүк киреше катары саналбайт. Ошондуктан сиз атайын расмий арыз менен кайрылыңыз, ал арызыңыз негизинде комиссия карап чыксын, андан соң сизге жөлөк пул берүү маселеси каралат. Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамы үй бүлөнүн жыйында кирешесин аныктоодо эсепке алынуучу кирешелердин түрлөрү, үй бүлөнүн жыйында кирешесинин курамына кирешелердин төмөнгөндөй түрлөрү кирет. Жарандардын негизги иштеген, кызмат өтөгөн жана окуган жери боюнча эмгек акы жана стипендия түрүндөгү кирешелери, ошондой эле материалдык жардам, жеңилдиктердин ордуна ай сайын берилүүчү акчалай компенсациялар.
жарандардын негизги иштеген, кызмат өтөгөн жери боюнча эмес кирешелер, жарандардын экономикалык ишин жүргүзүүгө ашыруудан алган кирешелери, жарандардын фермердик, дыйкан чарбаларынын жана башка айыл чарба бирикмелеринин жана уюмдарынын мүчөлөрүнүн жер участоктарын жана айыл чарба жандыктарын пайдалануудан алган кирешелери, жарандардын өздүк көмөкчү чарбасынан алынган кирешелери.